Assalamu alaikum биздин кымбаттуу көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Медет Таксырга, саяпкерге сиздерден келген ар бир суроону, жылкы боюнча суроолорду беребиз. Эгерде сиздерден келген суроолор анча-мынчасы берилбей калса, капа болбойсуздар. Анда биз жылкы боюнча суроолорду баштасак. Биз менен чогуу болуңуздар туугандар. Ассаламу алейкум Таксыр. Алейкум ассалам. Суроолорду баштасак, жанагы WhatsApp'тан келген суроолор даярсыз да? Даярбыз. Биринчи эле суроо бир жигиттен келген эле. Кара байыр менен англичандын аралашмасы кандай жылкы болот деген суроо келген да. Эми жакшы суроо экен бул. Себеп биз айтат го кыргыздарда курама темир курч болот депчи. Ал канармасы да жакшы эле жылкы чыгат. Себеп англичандардын эмнеси булар күлүк болуп атпайбы? Ал дүйнөлүк аренада дагы азыр Англиянын күлүктөрү чабылып атат да. Основной ушу чоң ступенькага чыкты да. Биз ошол азыр англичан нелер дүйнөлүк аренада күчтүү болуп атпайбы? Себеп күлүк. Арыгында ашылса күлүктүгүнөн жакшы чыгышы чыгат. Биздикилер деген мүчөлүү. Анын жоон чолпу сөөктө келген жылкы болот да, жумуру күчтүү болот. Жакшы жылкы чыгыш керек. Күчтүү жылкы чыгат да? Чыгат. Бийик да болушу мүмкүн, а? Ооба, бийик да болушу мүмкүн. Эгерде гемоглобин күчтүү болгон болсо, англичандыкын чоң ат, жакшы ат чыгышы мүмкүн. Себеп аны биз уже эми ошондо Англия менен кара байыр деп айтылбай эле, биздин кыргыздын жаңы пародасы деп айтыла берет да. Ошондо англичан айгыр болуш керекпи же кара байырбы? Жакшы жылкы. Жок, эми кайсынысынан болсо да тарта берет. Кээ бирки мисалы, например, элдерге алсак деле тага журту деп коет, ата журту деп коет го сыяктуу. Буларда кайсынысынын кан басымдуулугу күчтүү болсо ошол алып келет да. Себеп биринчиден эгерде бие кандай бул бие орто этинен ылдый болгон болсо, орто этинен өйдө болгон болсо айгыр тууп берет да көбүнчөчү. Ошол жагын карашыбыз керек да. Эгерде бие эттүү болгон болсо, ал жака бие жака уруп кетет. Ошол нерсеге көз салышыбыз керек. Рахмат, Таксыр. WhatsApp'тан бир суроо келген экен да. Кош. Жылкы таптоо жана багуу боюнча китеп жазбайсызбы деген сунуш жок. Китеп жазуу. Ошондой идеялар барбы? Жок. Мени чынында толкундандырды бирок. Эми эгерде бизге элге аз-маз болсо да жардамыңыз болуп калган болсо, ушул нерсени кылсак деле болот. Эми меники деген канчалык элге жардам болуп калат, аз-маз кошумча болуп калса да жакшы нерсе эле. Мага кубанычтуу нерсе. Эгерде келип сүйлөшүп, бир эмне кылса, акылдашсак, колуман келишинче, буна дагы мен 100% айта албайм. Колуман келишинче сунушуму, анын сунушуна мен жардам берсем жакшы болмок. Ушундай китеп жазсаңыз болот, а? Эми ошо багуу тартиптерин багып берсе болот. Аны мен айтып берет элем, эгерде бирөө жазып чыгарам десе. Себеп мен жазганга биринчиден убактым дагы, шартым дагы жок. Эгерде бирөө жазып чыгарам десе, менен акылдашса, мен жардам берет элем, колуман келишинче билгеним айтат элем да. Анан чек ара маселеси боюнча башка мамлекеттеги Казакстан, Өзбекстандан көп жазып атышат да. Өткөрүп берүү кандай болот? Өткөрүп берсе болобу? Ошого мүмкүнчүлүктөр барбы? Биз өткөрүп азыр основной негизги алганда Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга өткөрүп берип атпайбызбы? Өткөрүп атаса? Жардам берип атпайбызбы? Алар алып кетип атышпайбы? Жардам кылабыз. Өткөрсө болот. Жардам кылабыз да. Таксыр өткөндүкү немеде сюжетте бир тай чыкпадыбы? 200 000 сом депчи. Ошону комментарий жазгандар өтө көбөйүп кетти да, негатив. Өтө кымбат коюп атат.
Bunu biz көргөнбүз 103 миң сомго алынган. 50% ошуп атат. Мындай. Бирге бир депчи. Ошого кандай көз карашта болуп калдыңыз? Өзүңүз эле окусаңыз керек, а? Ооба окудум. Бирок мага келип айткандар болду. Эми бул мындай да, бул суудачы. Ал мен бул жерде ал жерде да сүйлөдүм. Бул жылкы меники эмес деп. Айткансың. Анан биринчиден ал кыздыкы талант, ал канчага алды, мен мынанчага алдым деп да айткан жок. Мен сураган эмесмин. Мага сунуштаган ушунчадан болсо элге тартуулап көрчү, туура келсе сатайын деген нерсени айткан магачы. А мен ошонун неси боюнча, суроосу боюнча мен тарттым. Анан бул жерде эми ким алган болсо, үйүндөгү эшегин деле или уюн деле баасын ошо ээси коет да. Буга тарынбай деле койсок болот. Туура келсе алып кетиш керек, туура келсе алып кетпеш керек. Мисалы, көп адамдар туура эмес нерселер жазыптыр да. А бул андай кылтат, мындай даже грубый, жаман нерселерди сүйлөп турат. Тугуп алып, мен андай дебейт элем. Мен сиздин акчаңыз болсо аласыз да. Туура келсе аласыз да, туура келсе албайсыз да анычы. Аны бирөө сизге заставить этип берген жок, башка алган жок. Ал ошонуку. Мен аны эчтеке дей албайм. Сен элден кымбат саттың деп айта албайм. Себеп мал ээси ошол. Мен эч претензия кое албайм. Сиз ошо баасын айтып турушун айтып коесуз да? Ошол баасын айттым. Анан кийин элдер ушунтат. Сен мындай кылыпсың, ооба мен дейт ошо 100 миң сатылганы чын окатта дейт. Бирок 4-5 колдон кийин мага тийди дейт. Анан мен айттым, эми элдер кандай эмне кылат, мага бир айтып коюп болупсуң, мен ошону жарыя кылып коймок экенмин деп айттым да. Эми чындыгы эми чөнтөктөн акча чыгат да, акча чыгышы кыйыныраак. Эми аны уккандан кийин кымбат деп айтышат да. Мен ал жерде досумдун жылкысын гана сунуштадым болгону. Ал жерде меники эмес. А меники болгон болсо мен өзүм билген мен айтат элем меники депчи. Биринчиден мына неге айтып жазган адамдарга мен дагы бир кайрылат элем. Мындай кылбасак жакшы болот эле. Неге ошол адамдар мен телефонумду деле билет да, жазып звонок кылышпайбы дейм да. Неге антип сөгүнүп жазышат, башка кылат, бул туура эмес. Мени жамандаган нерсеге мен капа деп болбойм, себеби мен көп жерде айтам. Мен мусулман, бирөө капа болбойм да. Мен неден корком? Эгерде бүгүн келеби, эртең келеби, ажал келип алып кетип калса, ошо бири-бирибизге болгон жаман нерсе кабырга кетип калгандан корком да. Мен Алладан сурайм, эртең кетемби же бүсү кетемби бул дүйнөдөн? Мен кегимди бирөөгө туура эмес сүйлөп койгон күнөөм болсо кечирип кетсем жакшы болот депчи. Биз бул дүйнөгө түркүгө эмеспиз да биз. Бирибизге жакшы сүйлөшөлү. Жакшы. Бул дүйнөгө биз дүйнө чогултканы же башка кылган келген эмеспиз. Бул дүйнөгө биз только Аллага ибадат кылган келгенбиз. Ал ибадат эмне? Жүрөгүбүзгө толгон хидаятты гана алып кетебиз кабыргачы. Ошол нерсеге биз сабыр кылсак жакшы болот эле. Ошол жылкыны канчага сурады? Ошол жылкыны 150-160га сурап атышты. Сурап атыштыбы? Анын ээси аны өйдөрөөк койгон да баасынча. Мен бербедим. Таксыр мына комментарийде Арнольд деген жаздыр да. Бул аферист болуп бүтүптүр дейт. Куйругун жалын кыркып семиртип багып коюп английский Россия деп сатат, жалганчы дептир да экен. Эми мен жалганчылык кылып ага биринчиден мен атты зордоп, мен ошол адам аталы элек болсо керек биринчиденчи. Экинчиден бул аты жок деле болсо керек. Анан аферист деп менден билбейм. Эми ушундай пенде бар экен да. Не дейсиң, балля жок. Эгерде мен айтып аттым, уул бала, аял киши эмес, уул бала оюндагы ою болсо мен телефонумду жаза айтып атпайсыңбы, амир мага звонок кылмак да. Бул ойлонуп жазса болмок. Эми бул сүйлөгөнүн эмне дейм эми? Алладан гана бирге сурайм, ушул адамдын жүрөгүнө хидаят берсин деп. Башка эчтеке дебейм.
Мен Алладан сурайм, эгерде мен бирөө мага мени сөгүп атса, же эшексин, же итсин деп аткан болсо, мен Аллага кайрылам да. Аллахым, эгерде мен ушундай адам айткандай болгон болсо, мени кечир деп айтам. Колумду жайыпчы. Эгерде бул адам мени билбей туруп ушинтип жазылган болсо, жөн ушул адамды кечир деп дуа кылам да. Себеп бул дүйнөдө эгерде ушундай жаман пейилибизди, жаман акыбалыбызда болгондо биз бул дүйнөгө келбейт элек, биз түз эле бейишке жарат элек, биз бул дүйнөгө ушул окшогон жүрөгүбүздөгү жаман нерсени чыгарып, таза хидаятты кабырга алып кетиш үчүн бул дүйнөгө жаралганбыз, бейишке барыш үчүнчү. Башка эчтеке дей албайм. Ушул адам мусулман болгон болсо, мага түз эле чалып, кайсы жерден аферисттик кылып, или акчасын алып бербей коюп, же бирдеке ушуну аферист десе деп ойлойм да. Мисалы акчасын алып алдап кеткенде аферист десе болот. Менен бирөөнүн жылкысын тартуу кылсам, ал баасын айтса, мен сунуштасам, бул эмнеге аферист деп айтат? Мага түшүнүксүз болуп атат бирокчу. Эгерде ошол адам чынчыл кыргыз болгон болсо, баягы жерде Шуваш деп жазбайт эле, өзүнүн атын жазмак да. Себеп ал өзүнөн өзү коркот да. Өзү баскан жеринен коркот. Ошол жерден дагы өзүн жашыратпай, бул деген аял кишиден дагы ылдыйраак дегенсе болот да, мындай адамдычы. Бирок мындай болбошубуз керек. Мисалы мен телефон турбайбы? Прямо чалсын деңиз. Чалып, мына эмнеге кымбат, эмнеге бул ушунча алган экен, эмнеге кымбат десе мен түшүндүрөт элем. Иним, же акам, или үкөм, или досум, или тууганым бул ушу кишиники. Калсаң ошонун телефонун берейин, өзү менен сүйлөшүп көргүлө. Мен эгерде менде туура эмес маалымат болгон болсо, демекмин да менчи. Просто бул аял кишиден да ылдый адам деп ойлосо болот да, бекинип алып атын өзгөртүп жазган үчүнчү. Мен ушундай эле ойлойм. Кандай кылбайт эркек адам, мен бир Алладан корком, башка эч кимден коркпойм. Ал балага күнөө койбойм, мага атты берген балага таланткачы, себеп ал өзүнүн малы. Калай миллионго сатышы мүмкүн, калай 100 сатышы мүмкүн, каласа 50 миңге каза падат этиши мүмкүн, ошонуку. Ошол неде башкаларга эчтеке дей албайбыз. Ошол мен колуман келишинче жардамым суроо жоопторго ошо бергенге бул эмнеге чыкканым ушул. Анан мен негизи мал алсам дагычы базардан алган редко эле болуп калат, бирок үйлөрүнө алам да. Ошонун көңүлүн таап, ошону ыраазы кылып алганга аракет кылам. Базар менен бир аз салыштырбай эле койсо жакшы болот да. Базарда бул мындай сценада тартылат. Майып жылкыда бир сена, таза жылкыдан бир сена болот да. Жок, бул айырмасы болуш керек да. Азыр базардан алдым эле, мындай чыгып калды деп чалган ошончолук. Магачы мындай болуп калды. Азыр эле бая эле бир тайды көргөздүңбү? Ошону кунамбы кунам мезгилинде $8,000 калган экен. Ошол малда дейт ушундай жылтырап, титиреп турган дейт да. Титиреп койгон туура. Ал адам ошону атала менен багып койгон да. Атала менен багып койгондо ичеги май каптап калат. Бир секиргенден кийин ат резко май жутат да. Ат ошондо бузулган да. Мен ошон үчүн мен айтам, эгерде сое турган жылкыңыз болсо, ошентип баксаңыз болот да. Бирок минип өстүрүп, улакка чабып, же мындай чабып минип деген болсо антип бакпаңыздар. Бир адамды күйгүзбөңүздөр. Таксыр анан жанагы балама алган деген энчиге кара ат бар эле го. Ошол менен бая бир аялдан алдым деп сары ат бар эле го. Ошол жөнүндө айтып өтпөйсүзбү? Көп адамдар сурашат да, ушул жылкылар эмне болду? Сакайдыбы депчи. Эми ол жерди ат боюнча Алла насип кылса, мына сентябрларда берем. Бирок ошо жерди ат жөнүндө мен күйөө балам алып бердим, күйөө балама бергенмин да. Ага деген ошол айылындагылар, мына Зарыгер зонасы, биздин өзүнүн туугандары эми булар баарычы. Ошого кандай гана жаман аттуу нерселерди
Бул ат деген жатып калган, туруп калган деп жаман аттуу сөздөрдү аябай сүйлөптүр, жетиптир. Бир сыйра эмне болду, эми очойгон эле акчага алынды, кымбат эле акчагачы. Бирок ат күчтүү ат. Ат тазаланып калды иншалла. Ал азыр багга киргизилди. Эми атты сентябрда көрөсүздөр. Анан баламга калган кара атта чындыгы калат. Ат бузулган ат эле, ысык өткөн ат, ысык ичине түшүп кеткен ат эле, ат тазалап бүттүм, багга киргиздим. Ушул эки ат тең Алла насип кылса сентябрда көрөсүздөр, алар кандай аттар экенин. Ошондо дагы жакшы не кылам, ошондо көргөзөм. Ошондо көргөзөм да, иншалла эми. Ал эми атап алган, алар сатылбайт дейм, берекеде эле сатылбайт. Атка болгон баанычы мындай. Бааны эл багыптыр депчи. Эл ушунда баасын берип көрсүн. Мынакей достор, көптөн ушул суроо боюнча көп адамдар кайрылышкан. Суроого жоопту алдыңыздар туугандар. Таксыр, мына сарайдан азыр бир 10-15 ат бар дедиңиз эле, келсем 5 ат бар экен да, сарайдачы. Калган аттарды каяка бактырып атасыз? Анан $100,000 ат дагы келди деп айттыңыз эле. Көрөйүн десем көргөзбөдүңүз да. Неге көргөзбөдүңүз? Эми ал аттар сатууга коюп ашыга чыгатын аттар эмес да. Анан ошо $10,000 жогору аттар келди. Эми алар эси бөлөк, анан ээлери бизге аманат дейм, ар кандай нерсе болот, көз караш болот. Анан сарайга алып келбейбиз, аны менин ишеничтүү адамдарым, жалаңтып жылкы таптоо менен жүргөндөр, арасында аксакал кишилер. $100,000 дегендер туура элеби? Ооба, туура эле. Туура эле. Туура эле. Ал аттар эми чоң аттар. 180ден бийик аттар да. Алар эми ушул бизге аманат болгондо, эми ар кандай көз караш болушу мүмкүн, кээ бирин жактырып калышы мүмкүн. Эми бирөөнүкүн көргөзбөй эле чекарактап неде бактырабыз. Аларды ким багып атат? Аны баягы көрдүк, ошол сыяктуу аксакал жылкы менен жүргөн, ал аксакал кишилер карады основнойчу. Мага ишеничтүү адам. Себеп көрүп атасыңарго, мен бир күн Жалал Абадта болсом, бир күн Ошто, бир күн Алайда, бир күн Каракулжада, бир күн Кыздыкаяда, Бишкекке чакырып кетип атышат, ар кандай эмнелер мененчи, ат оору менен. Анан азыр көп жерлерде ошо оору күчөп атат, баягы Европадан келген ооручу. Жалал Абад өрөөндө аябай күчөп атат. Анан ошонун несиесинен чуркап жүрдүм эле, акыры дарысын таптым. Ал биздин ветврачтарга кайрылып, биз ушундай режим менен Европадан ушундай дарылар келет экен деп көргөздүм. Көргөзсөм, булар ветврачтар чогултуп, макул, ушул нерсени биз эмне кылайлы деп, ал жерде Московский ипподромдо центральныйде профессор орус аялдын несин унутуп калдым, ошол менен чыктым, бизге жардамга турган болду. Эми колдон келишинче баягы аттардын буту жара болуп кетип атпайбы? Ушул нерсеге жардам кылабыз деди бизге. Ошону аябай кайрылдым, биздин элдерде ушундай оочулук нерсе болуп атат депчи. Эми Кудай кааласа ошол дарылар эми келе баштайт. Ошо ветврачтары менен бир атты жакшы кылып биринчи көрөйлү, анан баштайлы иншалла. Азыр бул орчундуу болуп, бул кан аркылуу көтөрүлүп кетип атпайбы? Эмне бутунан санынанчы. Ошол нерсеге аракетин кылып атабыз. Анан өзүм терең постоянно болбой эле эртең менен келем дагы, аттарды бир сыйра обход кылам. Анан кечкисин жетип келем, мүмкүн болушунча. Кечкисин биз баягы аттарды биз минип бактырып атам да, аттарды тургузбай элечи, эки мал кашытып, жуудуруп, анан кечкисин сай бойлоп атайын. Эмнеге көл каздырганбыз. Ошол жерге кештирип, анан кээ биркилер аттардын баштары семиздиктен гамаш деп коет, ошол жактарын суунун ичинде буруп, оң жак, сол жактарынчы. Анан суунун ичинде болсо жеңилирээк болот да, бир каша пашага, жаман жер таштарга уруп албайт. Суунун ичинде болсо айласы тез ошо үйрөнүшү жакшы болуп атат, ысыктын күндөрү. Кышында болсо бир айдоодо калат элек. Ошол жактарын кылып атабыз. Кечкисин жетип келип атам да, аракет кылыпчы, мүмкүн болсочу. Кыскасы наркы баккандар атты тилин билет, жакшы бакышат. Алар аябай жакшы карап атышат, Аллага шүгүр. Мен кубанычым толуп атат да. Мен мукулумду толтуруп карап атышат. Мен ыраазымын аларгачы. Рахмат. Баксы, мына комментарийде суроолордон берип атам сизге. Айсалкын Кулматова деген аял киши жазды бул жердечи.
өлүп эле калган тайларыңы элди алдап сатпай эле койбойсуңбу? Медет таксыр уят дейт. Мен өлүп калган тайды алар кантип алып келет билбейм эми. Тайлар тирик болгон үчүн акчага алып кетип атса керек. Биринчиден бул аял киши эмес да. Анча мынча аял киши, азыр аялдар эркектерден мындай наоборот сөзү жакшы болуп калганда. Бул аял кишинен бир аялдан да ылдыйраак эркек жазган да. Эми билбейм, эми биз кыргызда ушундай жаман жактарыбыз бар экен да. Айтканда кейиген дейм, мен кейбейм ага. Не деш керек, башка эчтеке дебеш керек ошол. Соодаңызга береке деп жазыптыр. Алла разы болсун. Эми түшүнгөн адамдар ушуну жазат. Алла разы болсун аларга. Алла разы болсун деп көп разы болуп жазыптыр экен сизге. Ошол катарынан окуп кете берейин. Эми жылкыга түшүнгөндөр туура эле кабыл алып атат деп ойлойм. Анан жылкыга түшүнбөгөндөр или может билбейм, бирөөгө да кас нерсе кылган эмесмин бул жашоодо. Мен өзү негизги хоббим каерде жүрсөм дагы аганы, инини, дос тапканды жакшы көрөм. Анан кас тапканга аракет деле кылбайм. Аны эртең менен үйдөн чыкканда Алладан дуа кылам. Аллахым менден палакат кырстан сакта, бирөөгө жаман текебе сүйлөп алгандан сакта депчи. Ниетим ошол. Баарын Алла калыс. Башка эчтеке дей албайбыз эми. Жазар эми. Пендебиз секин жүрөгүнө хидаят берип, адам да оңолуп кетсин тилейм Алладан. Азыр мына деген мен мындай ой пайда болду да. Бул Айсалкын Кулматова деген бул иштеген аял болуш керек да. Мейнеткеччи. Буну жазган үйдө күйөөсү бекер отуруп же колунан иш келбеген аялдан дагы низкийраак адам да. Низкийраак адам да. Аялынан да низкий адам. Бул аялы байкуш чарчап, иштен чарчап келип, телефонун кармап, телефонун чукулап, үйдө бала карап отурган эркек деп ойлойм да. Бекер эле азыр берде Айсалкын Кулматова деп аялын жаман көргөзүп атат да. Бул туура эмес. Андан көрө өзүң чыгып иштесең жакшы болмок. Таксыр, азыр сизде сатууга аттар барбы жокпу? Же бар болсо качан келет? Өзүңүзгө Азыр качан чыгарасыз? Азыр 5 ат бар. Мына эмнеде Ошто Озгур деген айыл бар го, Ош шаарында. Ошол жерде турат 5 ат. Баягы Жалын, Карагашка, Кунан бар эле, Орловский дегендер бар эле. Азыр ошол жерде турат. Эгерде звонок кылып, ошо Озгурдан Жеңиш деген инимдин сарайында ошол жерге барып көрсө болот. Ош жактагыларчы. Жаш өспүрүмдөр. Озгурда экен да? Озгурда да, ал жак Озгур жак шамалдуу жакшы жер экен, ошол жака апарып койгонбуз. Мен өзүм кол бошой бул жакка болуп, багуу аттары болуп жетишпей калып атпаймбы? Ал Жеңиш деген бала аябай жакшы карайт жылкынычы. Көзөмөлдө багымдаттан кийин ошо жылкынын тегерегинде өзүнүн да көптөгөн жумуштары бар. Ошолор менен болуп, ошол жерде жакшы карап атат да. Өзүңүздүн аттарыңыз качан келет? Тайларбы, кандай аттар? Ошол эле Озгурдагы деле өзүнүн аттар. Аларды баасын жөндүү кылып түшүрүп беребиз. Биринчиден, экинчиден дагы жакында дагы көп количество алып келели деп атабыз. Аракетте болуп атабыз азыр. Кандайынан алып келейин деп атасыз? Эми негизи мага сураныштар көбүнчө мындай болуп атат да. Чоң жылкылардычы 1.70-тен бийиктер болсо алып келгиле деген нерселер, таза жылкыларданчы, мисалы Донецкий порода, Англичан, Першорон, ушуларды суроолор көп берип атышат. Мага ушундай таап жылкылар, чоңдорду. Азыр ошолорду пландап атат экенсиз да? Пландап, азыр аракетинде болуп атабыз. Ошо кичине финансовый маселе чечилип калса, Кудай кааласа барабыз. Уже чечилип калды деп ойлоп атам. Каерден алып келейин деп атасыз? Азыр биринчи неден алып келебиз? Россиядан. Россиядан, а? Документтери менен келет алар баары. Паспорттары менен. Паспорттор менен келет. Айын туугандар, сиздерге эмне дейчүмүн? Эгерде бизден кеткен туура эмес сүйлөгөн болсо, Алланын ыраазычылыгы үчүн кечириңиздер. Сиздерден кетсе биз кечирейли.
мусулман адам кечиримдүү болгон, ал таза мусулман деп айтылат. Ким билет, сиздер менен мен бардык менин күйөрмандар, колдогондорго сиздерге терең ыраазычылык билем. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Анан мына көбүнчө Америкадан өзбек туугандар, кыргыз туугандарым, тибет туугандарым баары чалып атасыздар. Сиздер да тынч болуңуздар. Швейцариядан, Кореядан, Россиянын булуң бурчтарынан күздө келем деп атасыздар. Таап берет, мен барсам таап бер деп атасыздар. Тажик туугандар, келсеңиздер кызматыңарды кылып бериң, аракет кылабыз иншалла. Анан негизги нерсе өзүңүздөр тынч болуңуздар. Алыс жерде бөтөн элде бөтөн жерде жүрөсүздөр. Биринчиден үйгө бала чаканын алдына, эл журттун алдына тынч аман келип алышыңыздарды каалайм. Анан жылкыны Кудай кааласа келсеңиздер кызматыңыздарды кылып бериң, аракет кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Мынакей достор, сиздер менен Медет Сайыпкердин сиздер берген суроо жоопторго Сайыпкер өзү жооп берди. Бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар. Келерки көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы.